9-may Жеңиш майрамы. Бул күнү кыргыз эли кары жашы дебей баары майрамдашат. Ал кандай майрам экенин билесиңерби? Неместик фашисттер биздин өлкөгө кол салды. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болчубуз. Ал согушка менин деле чоң атам барган. Чоң атам Абдухамидов Абдымажитхон 1922 жылы 10 августта Алабука району Аккорон айылында төрөлгөн. Ал 1941 жылы 5 декабрда 19 жашында согушка жөнөгөн. Согушта пулеметчу болгон. Согуш бүткөндөн кийин ал жерде калып кеткен. Ал 1957 жылы өз айылына кайтып келген. Чоң атамдын ордендери көп болгон. Чоң атам 2013 жылы 8 июнда 91 жашында дүйнөдөн кайткан. Мен чоң атам менен сыймыктанам. Армия менен элибиздин биргелешип жүргүзгөн күрөшү зор ийгиликке алып келди. 1945 жылы 9 майда душман биротоло жеңилди. Ошондон тартып биздин эл ар жылы бул күндү Жеңиш майрамы катарында майрамдашат. Каректей жерин сактаган, касташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Жектесе жеңбей койбогон, жеңилбес биздей эл кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер сендей жер кайда, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз.